Ассаламу алейкум урматтуу достор, силер менен Pro MMA KG каналы. Бүгүнкү чыгарылышта легендарлуу Мухаммед Алинин интервьюларынын биринде кыз кишилер кандай кийиниш керек деген суроого жооп берген тасмасын кыргызчага которуп сиздерге тартуулайбыз. Андыктан достор, каналга жазылып, лайк басып, коңгурочону басканды унутпайбыз. Буну менен сиздер биздин кийинки Мухаммед Али менен болгон видео тасмаларынын чыгышына түрткү болосуз. Анда баштадык. Эмнеси менен туура эмес шым кийгендер жана мини юбка кийгендер? Билесиңерби, бул Европа дизайнерлеринин кийимдери. Саудовский Аравияга барып туруп мини юбка ки деп сурай аласыңарбы? Же ошол эле Заирге, Африкага барып туруп кыз кишилерге кыска кийим ки деп айта аласыңарбы? Аракет кылып таап көргүлө, Пакистанга барып көргүлө, каалаган кара түстүү мусулман ислам өлкөлөрүнө барып тапканга аракет кылып көргүлө. Биринчиден, менин аялым кыска кийим кийип алса, ал эмне үчүн? Мага эмнеси менен ал нерсенин кереги бар? Аны адамдар тиктешет, жөнөкөй дагы адам эмес, кээ бир зөөкүрлөр, көчөлөрдө жакшы адамдар азыраак. Мага эмне кереги бар менин аялымдын кыска кийим кийиниши? Шамал болсо жамбашы көрүнүп калгандын. Жыңалаш жамбашы менен аттар, уйлар жана койлор жүрөт. Адамдар андай көрүнүштө жүрүшпөйт. Жыңалаш жамбашы менен жапай адамдар жүрөт. Элестетип көргүлө, аялыңардын аркасынан бир адам кетип бара жатып, жарым жыңалаш жамбашын карап жатканын. Балким эми мени түшүнүп калдыңыздар. Кантип мен өзүмдүн аялымды коргой алам, эгер ал жарым жыңалач болуп ар кимди кызыктырып жүрсө? Ушундай көрүнүш менен чыгарып коюш бул. Эгер мен бирөө жарымга сатайын деген гана ниетим болсо, ушул нерсени кылмакмын. Эгер ал менин аялым боло турган болсо, мен гана көрө ала турган эмнеси калат анда? Анда эмнеси менен мен туура эмес айтып жатам? Кантип ушундай мамиле кылууга мүмкүн? Эгер ал сенин аялың болсо, сенин сүйүктүүң болсо, баардык Кудай жараткан сулуу нерселер өтө тереңдикте жашырылган. Оңой эле бриллиантты таба албайсыңар. Табыш үчүн казыш керек, жана казыш керек. Анан аны тазалаш керек. Уксаңар, оңой эле алтынды таба албайсыңар. Өтө баалуу нерселерди оор эмгек менен берилет. Жемчугтар, бриллианттар, жада калса нефти табыш үчүн оор түйшүк менен казыш керек. Кудай жараткан баардык сулуу кымбат нерселерге өтө оор жол менен жетишкен. Эмне менин аялым алтын менен бриллианттан маанилүү эмеспи? Ал менин балдарымды жана кыздарымды төрөп берсе, ал эмнеге жыңалач көчөдө жүрүшү керек? Дизайнерлердик кийимдерди кийип, көкүрөгүн салаңдатып түшүрүп, же пляждарга барып төшөккө жатайын деген кийимдеринен да ачык кийинип жүрсө, албетте европейский адамдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Эгер биздин кыз кишилерибиз европалыктарга караганда жабыгыраак кийинип жүрүшсө, эптеп-септеп эки көкүрөгүн жаап алып, жана аласына бир жипти өткөрүп алып, жыңалаш чыгып атпайбы? Бул эмне деген жапайчылык? Элестетиңиз, аялыңыз же кызыңыз эркектин жанында жыңалаш сейилдеп жүргөнүн. Анан эркек: "О, карасаңар, бул кызга жетиш керек экен" деп турса, кандай акыбалда каласыңар? Эми түшүнүп атасыңарбы? Биринчиден, ал менин аялым. Кандай түшүнсө болот? Эмнеси менен жаман? Эгер мага андай нерселер жакпай жатса, жана бардык Европадан чыккан адамдар, силер кара адамдарга туура эмес таасир көрсөтүп жатасыңар. Европейцтер бузуп салдыңар кара адамдарды. Токтоп турсаңыз, улантуудан мурун көп эле кара түздүү племеналар жыңалач эле жүрүшөт го. Анын эмнеси жаман? Алар силерге окшошпойт. Алар жөнүндө эч нерсе билбейм. Алар жапайылар. Биринчиден, алар андай деле жапай эмес го. Биз баарыбыз эле ошондой болгонбуз го качандыр. Алар жапайылар, бирок стилди алардан алынган эмес. Сиз джунглядагы жапайы болуп жашаган адамдарды айтып жатасыз. Сиз албетте билесиз Африканын тарыхын, бирок ал жакта цивилизованный адамдар да болгон, жана биз ошолордун ичиндебиз. Кайсы гана күйөө өзүнүн аялын жабык жүргөнүн каалабасын, жана жумушка кетип бара жатып, аялы жыңалаш жүргөнү үчүн кимдир бирөө тиешет деп тынчсызданбайт? Бул нерсенин эмнеси жаман? Эч нерсе? Эч нерсе? Анда мини юбканын эмнеси туура эмес? Мен туура эмес деп ойлогон жокмун. Чындап эле ошентип ойлогон жоксузбу? Ооба, анткени сиз аксыз. Анткени силердин мүнөзүңөр туура эмес. Кеп акта же карада эмес го. Мен сизди түшүнүп жатам. Болгону сиз такыбай эмессиз. Токтосоңуз, кандай түшүнсө болот мени такыбай эмес дегениңиз? Анткени мен сиздин сүйлөгөнүңүздөн карап айтып жатам. Сиз мени билбей туруп чечим чыгарып жатасыз. Ооба, сиз туура айтып жатасыз. Сиз дүйнөгө сыналгыдан айтып жатасыз. Эмнеге сиз мен жөнүндө ишенимдүү айтып жатасыз? Сиз эмне мен жөнүндө мен билгенден да жакшыраак билесизби? Сиз өзүңүздүн аялыңыздын кийингенин көзөмөлгө алгыңыз келген жок, туурабы? Андайды каалаган жоксуңар. Ооба, бирок андай эмес. Анда бул сиздин такыбай эмес экениңизди билдирет. Сөз берип койсоңуз, мен бир нерсени сурап алайын. Сиз анан дагы өзүңүздү христианин деп ойлоп жатасызбы? Уруксат берсеңиз. Сиз христианиндерди уят кылып жатасыз. Эгер кааласаңыз, мен эч кимге ишенбейм. Анда мага эми түшүнүктүү болду. Кечириңиз. Атеист турбайсызбы? Мен эмне адам эмесминби? Эгер сиз атеист болсоңуз, мага эми түшүнүктүү болду. Эмнеге сизге баары бир экенин. Бирок мен өзүмдүн Кудайыма ишенем. Көп адамдардай мен чоң күчтөргө ишенем. Уруксат берсеңиз, мен китептен бир нерсени окуп берейин. Сиздин досуңуз жазган. Мен сизге карамакаршылыкты таптым. Азыр сизге окуп берем. Сиз материализмге каршы болуп келесиз. Бирок сиздин карашыңызда жаңы Rolls-Royce, Cadillac жана Lincoln турат. Эмнеге?
Анда сиз жаңылышасыз. 2 Rolls Royce. Эми мен сизге бир нерсени айтайын. Могу жазган адам ушул жерге келсе жакшы болмок. Мен материалдык артыкчылыкка каршымынбы? Мага кызык болуп турат. Качан мен ушундай кылдым эле? Менин колумдагы тагылган $6000 саат бул сулуулук үчүн эмес, же мага жакшы көрүнгөн үчүн эмес. Бул сааттын сатып алганын себептери бар. Себепсиз эч нерсени сатып алган эмесмин. Ошондой эле Rolls-Royce'у дагы мен себепсиз сатып алган эмесмин. Мен сиздин татаал суроолоруңузга даяр болчумун жана мен жооп бере алам. Кара түздүү адамдарды Америкада сыйлабайт, бүт эле жерде сыйлабайт. Жада калса могул жерде отургандар дагы сыйлабайт. Кандай ойлойсуз? Эмнеге бул адамдар бул жерге келишти? Анткени сиз оор салмактагы чемпиондон интервью алып жатасыз, ошон үчүн келишти. Эгер мен чемпион болбосом, булардын көзүнөн жөн гана тамак бышырган же үй жыйнаган эле адам көрүнүп калам. Менин пикирим эч нерсени чечпей калат. Адамдар сени сыйлабайт эгер сенин акчаң жоктой көрүнүп турсаң. Ошон үчүн могу бриллианттар, ошон үчүн мен чемпион болушум керек. Ошон үчүн мен Rolls-Royce'ду айдап жүрүшүм керек. Демек мен Rolls-Royce'ду айдап бара жатып, дагы бир кара түстүү Rolls-Royce айдаган адамды көрүп, иним, жүр мечитке барып келесиз десең, октой монун жакшынакай машинасы жана сааты дагы бар экен. Макул кеттик анда. Ошондой болсо гана сени угушат. Сенде бир нерсе болушу керек. Католический церковьтерде алтын менен капталган, дубалдары бриллиант менен кооздолгон, жерде болсо кымбат ковер салынган, эми элестеткиле канча адамдар барышат. Эми башкасын элестетип көргүлө. Кичинекей кепеде жашаган, Кудайдын сөзүн үгүттөгөн, жолдоочулары жок адамды. Бул жашоодо жашаган адамдар байлыкты жакшы көрүшөт, алар акчасы бар адамдарды сыйлашат. Мен айла жоктон ушул буюмдарды сатып алганга мажбур болуп жатам. Жада калса мен Чикагодан английский типтеги үйдү сатып алдым. Элестетиңиз, ал үйдүн ичинде 16 спальнии бар. $1 миллион ашык акча коротуп, а мен жашаган райондо үйлөрдүн бардыгы ошондой көрүнөт. Бирок качан мен адамдарды үйгө сүйлөшкөнү чакырганда бул звонок чыгат. Мен эшикти ачып, кандай, мен мистер Али, 20 мүнөттөн кийин деп коем. Кээде мен 30 мүнөткө чейин туруп, аларды күттүрүп коем, алар күтүшөт. Мен эшикке чуркабайм, мен эшикти ачканга шашылбайм. Мисалы, сизди королева чакырып калса, бат эле аны менен жолуга албайсыз. Сиз конок күткөн бөлмөдө көпкө күтүп турасыз, а королева ал убакта жаңылыктарды көрүп отурган болот. Анткени сизди атайын күттүрүш үчүн аны кылат. Же президентке жолугуш үчүн ал жакка дароо эле барып кала албайсыз. Сизге үйдү көрсөтөт, эмне кылып жатканын көрсөтөт. Ошондо гана сиз түшүнөсүз кандай адам экенин. Эмнени жеткиргенге аракет кылып жатам? Мен адамдарды ойготконго аракет кылып жатам. Адамдарга жардам бериш үчүн мага ошон үчүн ошол буюмдар зарыл. Ансыз менин колуман эч нерсе келбейт. Мисалы, Жолуюс, анын менеджери бардык акчаларын алып коет, өзүндө эч нерсеси жок. Ошон үчүн мен машиналарды сатып алып жатам. Экинчи, менин сөздөрүмдү кармап алам деп аракет кылбаңыз. Макул?